9-сентябрда Балыкчы шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектепте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 33 жылдыгына карата иш-чара өткөрүлдү. Ага коомчулуктан өкүлдөр, чыгармачыл инсандар, мектептин кыргыз тили мугалимдери, окуучулар катышты. Иш-чара дебат түрүндө өтөрүн кыргыз тили мугалими Айнура Бакиева билдирди. Жолугушуу дебаты болуп өттү. Улуттук тил, улуттук байлык, улуттук мурас жөнүндө. Демек биз орус класстары менен кыргыз класстарынын ортосундагы таймаш кылып өттүк да, дебат кылып өттүк. Эң негизгиси тилдин кадырын, тилдин баркын, тилдин маданиятын көтөрүү болду. Ал эми ошо тил сүйбөй турган окуучу дагы бүгүнкү дебатта тилди өзүнүн жанындай, канындай көрүп калды деп айтсам жаңылышпайм. Ар бир ай сайын ошондо биздин мектепте бир айлык улуттук тил жөнүндө, тил мамлекетин сыйлоо, барктоо жөнүндө өтүп келет. Биз ушул дебатта көптөгөн бизге өзүбүзгө көптөгөн маалыматтарды алдык, өзүбүзгө пайдалуу дагы маалыматтарды алдык. Ушул дебатта биз эне тилибизди кантип баркташыбыз керек, сыйлашыбыз керек, кантип дүйнөлүк масштабка чыгарыбыз керек, кантип ушул кыргыз тилин унутпаганыбызды, ушул унутпашыбызды бардыгына даңазалап өттүк деп ойлойм. Окуучулар берилген суроолор боюнча жоопторду беришти. Орус тилдүү класстардын окуучулары кыргыз жырларды окушту. Кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалардан видео маалыматтар көрсөтүлдү. Меймандар Кыргы Исмаилова, Кубанычбек Тентиев тил тууралуу ой пикирлерин айтышып, ырларынан окушту. Бери аралай басып, мөл булак ичип, актыкка канып, чокуда шаңшыйт кыргыздын ыры чолпон ай менен сүйүшүп калып. Мектептин мугалимдери тилдин учурдагы абалы тууралуу ой бөлүштү. Азыр кыргыз тили мурдага караганда өсүп өнүктү десек болот. Азыр дүйнөдө 3000ден ашык тилдер бар. Ошолордун ичинде жоголуп бараткан да тилдер бар. Тилекке каршы ушу кыргыз тили дагы ошолордун катарында экен. Биз ошого жол бербестен, мынакей жерде окуучулар отурат, тилибизди сүйүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз керек, мындан ары дагы сүйүшүбүз керек да. Жылыз Байисова, Багдолот Искендеров, Волна Исыкуля телерадио компаниясы.